Kafirsin. Musulmon ne oldu aykes? Bizdin görücüler, kollega taksistler, Akim Keçi Taksopark'tan sizler için aksa. Bizde 2% bolçu, birinci kattалған 30 adamga 1% ardayım. Жазыңыздар, шашылыңыздар, sizlerdi күтөбүз. Ал эми бул видеону көрүп келсеңиздер промокод 080 дегенде айтканды унутпаңыздар. Assalamu alaikum, амансыздарбы биздин көрүүчүлөр. Биринчиден барыңыздарды ушу орозо ай кирип келгенмен утуктайм, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Ушул жумушту баштадык. Жумушта коэффициент жок, 30га 40. Бизнесмен Комфорт Плюс негизи могу орозо айында 3-4 күндөн бери тынчып калды. Баягы адамдардын баардыгы орозо кармап жакшы болду окшойт, кечки мал адам жок. Эми буйруса көрөрүз кандай болот. Өзү ушул сезон мартта башталат десек, мартта жумуш жок. Азыр тариф комфортту күйгүзүп алып да иштеп отурабыз. Себеби бизнесмен Комфорт Плюста заказ жок. Отуруп көпкө чейин туруп калып атабыз. Ошондуктан комфортто күйгүзүп алып, эми комфортто иштегендер капа болбогула, биз да силердин тамагыңарга бир аз киришип калат экенбиз. Айла жок, жумуш жоктугунан ушинтип атабыз эми туугандар. Комфорт менен биринчи заказыбызды алдык. Турузбекова 49дан, алыстык 1,5 километр. Жолдор сыйгалак туугандар, акырын болгула. Кар жаап, жол тайгалак, тормоз берсең кетип калат. Кечки мал ушу жол тоңуп, бир аз опасныйраак болуп атат. Айлап жүрүңүздөр, шашылбай. Алачы аппакай болуп. Салон көрүнүштө мында аппак болсочу. Бир аз сууктук кыйнап коет. Адамдар да аз көчөдө. Басып, сейілдеп, гүл айткендер өзү көп эле. Машина көп эле, бирок адам аз да. Мындай соокта аз басып калганбы же орозо таасир берип атабы? Көчө адам аздыгынан кафелер, клубтарда карасаңар жок адамдар. Пятница, суббота деген жумуш, кайнаган жумуштар жок. Коэффициент бир аз кайнап турчу эле. Бир момент күйүп калат да өзүмө, пятница, суббота деген клубтан чыккан моменттери. Андай да жок. Биз ушул мартта сезон башталат деп турганбыз таксистерчи. Бирок орозодон кийин башталды окшойт, бирок деген нерсе бар. Өзүң да чыгасың бир аз иштеп. Үйдө нан жок, нан болсо чай жок, чай болбосо май жок дегендей. Антиштеп жүрөм. Бир аз чыдап коелу, сабырлуу коелу. Таксистер эми жумуш өтө эле жаман дебейбиз, Кудайга шүгүр бар. Бензин тамак ашыңа чыгып атат бир аз болсо да. Биринчи заказыбызга келип калдык. Ушунда биринчи заказыбыз Беларусь путепроводная дейт. Так, эки адреске барат экенбиз, 12 километр 23 минут дейт. Восток 5 жака келдик, 21 минут 274 сом оплата по карте. Эки адреске бардык. Экинчи заказ Комфорт Менделеева 115. Без кэфа. Саламатсызбы? Салеева 145. 116 сомго келдик. 4 минутада 2 километр көргөзгөн Яндекс. Таксиде көп адамдар билбейм, тоотпой отуруп салам алейкум десең мунчукпай коюшат. Азыр бир кыз отурду о заказда. Саламатсызбы десем мунчуккан жок. Экинчисине саламатсызбы десем акырын үнү чыкпай саламатчылык деп учурашып отуруп койду. Көп адамдар ушун тоотпой таксистерди. Силер эмне кыласыңар ушундайда? Таксистер комментарий жазып кеткилечи. Kafirsin. Musulmon ne oldu aykes? Oroza karmayışım. Ya, Oroza karmayışım. orozo karmaysa o. Bunday da tuğdan sen misali Müslüman bolsang özüň içinde karmayışmın orozony. O, başka kim için karmagan elek? Başka bir Müslüman muhtaç olup kalsa, dep kıynalıp kalsa paşa olup deyişim ya tura.
кандай муктаж болуп? Эмнеге муктаж? Эми ал ситуацияга жараша да байкес. Эми кандай ситуация болушуна каршы муктаж болуп миң кыйналса эле пошел дейсиңби? Кандай дейсиң? Эми ага жараша иш кылабыз да байкес. Айта бериңиз байкем, эмне болду? Эмне кылыш керек? Эчтеке болду. Не ал суроолорду неге берип атасыз? Эмне себеп менен, эмне максат? Эми сурап атам да просто мнениясы кандай экен бишкектегилер. Уна бирөө муктаж болсо жардам берер экен же пошел эле дейт экен. Эми ал ситуацияга жараша да байке. Азыр өлмүштөр көп, билесиз өзүңүз. Азыр жөн эле сурамчылап жүргөн, акчасы бар, сизден бай адамдар бар туурабы байке, ошон сурамчылап жүргөндөрчү. Азыр интернеттен мошенник дегендер канча көп болуп кетти байке. Эми керекти муктаждар чындан муктаж. Эми чын муктаж болуп калат, бирок ошого азыр ишениш өтө кыйын болуп калды. Чындан муктаж болсо деле ошо чындан муктаж деле бул мошенник нахуй дейт да. Эми ошондой заман болуп калды да байке, ишениш бирөөгө кыйын. Доказательство барго. Жүр кеттик да милицияга жазчы эле. Ошо сенин сөзүң чын болсо десе деле айтат да. Жок. Милицияга сен менен иштейт кой. Дейт да туурабы? Ооба, көп эле ошентет, туура эле байке. Кайта мусулман дининен эме дейт өзү негизи. Сен садака кылсаң дейт да негизи. Аллах сага кайтарат дейт да туурабы? Ооба. Ал жакшылыкты кылып туруп деңизге салып кой дейт. Балык билбесе калык билет дейт. Балык деген бул адамдар, калык деген бул Кудай байке. Байрамда болгон окшойсуз. Эмне кылып байрам? Ооз ачып болгон окшойсуз. Орозонубу? Эми шамдан кийин ооз ачып анан кийин тарайыкка барып кайра келип атабыз да. Жакшы байке. Бизде эмне кызмат байке? Эмнеге заказ бердиңиз? Жоксо ишти коюп. Болду. Ат менен алып коебуз анда байке заказды. Коюмат мени. Я. Ошентип бизнес тарифтен заказ берип алып, эми ар кандай суроолор берип атат. Ушундай кызык адамдар көп негизи эле. Ошо рейтинг боюнча анан туугандар паркка кошулабыз деп бир эжеке жазды. Эжеке жазып, мен атайын рейтингти кээде түшүрүп коём, адамдар жөн эле дейт. 4тү басып коём, 3тү басып коём дейт. Рейтинг түшүп кетсе кандай болот? Мен да таксиге чыгайын дедилем. 485тен түшүп кетсе комфорт плюсту жаап коёт десем, дейт. Ошол туугандар, пассажирлер, силерге сураныч, жөн эле таксистердин рейтингин түшүрө бербегиле. Алар да жан багайын, үй бүлөмдү багайын деп жүрөт. Андан көрүп 5ти басып, анан силерге өзүңөргө эле кайра эле таксистер жалдырайт. Көтөрүп койгулачы, басып койгулачы деп. Ал нерсенин кереги жок да, бири-бирибизди сыйлайык. Бизнес тариф менен Абдрахманова 209 дейт. Assalamu alaikum. Дордой ауыл дейт, а? 200 қанша? Азыр айтам. 214. Всё, мейлі жакшы салыңыз, сизге рахмат. Адамды чыштадык, 214 сом болчу, 250 сом чыштап кетти, чиевыйсы менен. Жаман жол экен, жаман жолду көрүп, бушактан эле түшүп кетем деди. Ушундай адамдар көп болду. Сааттай күттүртүп заказ берди. Тариф комфорт менен. Алыстык 1 километр. 25 сомго алып келдик. 3 минутада Чекшатага. Тегин 79дан комфорт менен берип атат. Алыстыгыбыз 2,5 километр экен. Здравствуйте. Тебе чего, да? Да, он этот. Холода оказывается. 236 сомго алып келдик. Комфорт менен линияга чыгабыз. Коэффициент 80ге көтөрүлдү. Аламинский рынокто турабыз. Ибраимова 247, комфорт 70 сом коэффициент менен берди. Кеттик анда немесе заказыбызга. Алыстык 1,9 километр дейт. 10-та келдик, 220 сом, 250 сом чыштап кеттик. Коэффициент 190го көтөрүлдү.
Оз бекітіп алыш керек дагы, анан жумушту дәл кылыш керек. Оз бекиткенче дагы жарым саат убактыбыз бар экен. Ошондуктан кайра линияга чыгып алдык, суу алып алдык, магазинге кирип. Жарым саат убакытта бекитебиз. Вай карагылачы. Шаардын күйгөнү 180 дейт го коэффициент. Чыргатат да ушундай коэффициент. Комфорт алып келип чыштадык. 81 сом 2 километрге. Ушул менен жамаат жумушту жыйынтыктадык. Таң атканча 7 заказ урдук. Азыр 2,5 саат отуруп заказ бербей койду. Өзүңүздөр көргөндөй бизнесмен Комфорт плюс заказ аябай аз болду. Болгону гана Комфорттон урдук. Ошондуктан барыңыздар менен көрүшкөнчө аман болуңуздар.